Жыл сайын 25 майда өлкөнүн ар кайсы мектептеринде 10-20 жыл мурун окууну аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуу кечелери өтөт. Көпчүлүгү үй бүлө күтүп орун очок алып калган бүтүрүүчүлөр жыл сайын өз ара уюшуп окуп кеткен мектеби, айылы, мугалимдери үчүн белек бешкектерди ыйгаруусу салтка айланган. Бул жылы 1999 жана 2009 мектеп уясынан учкандар 10-20 жылдык мааракелерин белгилешүүдө. Супер KG порталында алардын жасаган соопчулук иштеринин айрымдары жарык көрдү. Алай районунун Чийтала айылындагы орто мектепти мындан 20 жыл мурун бүтүргөн классташтар көп балалуу классташына үй салып беришсе, Токтогулда 10 жылдык бүтүрүүчүлөр аз камсыз болгон үй бүлөнү жаңы конуштуу кылышты. Ал эми Аксыда 5,5 чакырым алыстыктагы мектепте жөө басып келген окуучуларды эми кичи автобус ташыйт. Себеби 40 бүтүрүүчү биригип 200 000 сомго кичи автобус сатып беришкен. Мындан сырткары алар мектеп окуучулары үчүн бир нече спорттун түрү боюнча мелдештерди уюштуруп, акчалай сыйлыктарды тапшырышкан. Ошондой эле Лейлек районунда Курбаналы Сабыров атындагы мектепте таза суу чыгарылса, Кочкор районунда 20 жылдык мааракесин белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөр жалгыз бой аялдын үйүн оңдоп түзөп беришти. Мектепти аяктаганына 10 жана 20 жыл болгон бүтүрүүчүлөрдүн жасаган сооп иштери менен кененирээк порталдын соңку кабар бөлүмүнөн тааныша аласыз.